Саламатсыңарбы, кичинекей бөбөктөрүм. Бул жолу кыргыз эл жомокторун улантып, жоомарттык деген жомокту сыныштайм. Мурунку өткөн заманда бир падыша болуптур. Анын 40 вазири болуптур. Бир күнү падыша вазирлерин чакырып алып, жоомарттык мал менен болобу же баш менен болобу деп сурайт. Жоомарттык мал менен болот да, малы жок болсо кантип жоомарт болот дешет көпчүлүк вазирлери. Жоомарттык мал менен болсо, мал да силерде, дүйнө да силерде. Үчөөң биригип бир падыша элге той өткөргүлө, дейт падыша. Падышанын айтканын эки демек беле, ошентип той башталат. Тойду башкарган 3 вазир болду. Той аяктаар күнү падыша думананын кейпин кийип, башына телпек кийип, колуна аса таяк алып, ийнине куржун асынып, ак уруп биринчи вазир башкарып жаткан тойго барат. Вазир аны көрүп, думанага кайыр секет алып чыккыла деп кызмат кылгандарга айтат. Тойдун түрдүү тамагынан табакка салып чыгышат. Думана тамактарды куржунуна салып алып, экинчи вазир башкарып жаткан шаан шөкөткө барат. Ал дагы душманын үйгө киргизбестен кайыр садакасын берип сырттан жөнөтөт. Думана үчүнчү вазирге барат. Кайыр садака сурап, анан үйгө конуп кетүүнү суранат. Бирок вазир үйдө төрө мырзалар бар, сен жата турган орун жок деп кийирбей коет. Ошондо Думана караңгы киргенине карабастан көчө менен жүрүп отуруп, акыры бир жесир кемпир менен жетим баланын кара алачыгына туш келет. Бала сыртка чыгып, Думананы көрүп, Думананы кондуралыбы деп энесинен сурайт. Макул айланайын, Думана болсо үйгө кир дейт энеси. Думана үйгө кирип жайланышып отурат. Бала бир байга 3 жылы малай жүрүп, ошол күнү акысына 10 кой алып келген экен. Конокко бир кой соёл эне, дейт баласы. Энеси макул болуп койду союшат. Мага 2 эле бөйрөгү керек, калган этин жебейм дейт Думана. 2 бөйрөккө да киши тоебу? Андай болсо 10 койду тең соёюн, 20 бөйрөк болот деген. Бала койлордун баарын союп, Думанага 20 бөйрөгүн берет. Думана ак батасын берип, комбостон андан ары жүрүп кетет. Эртеси хан өзүнүн падышалык таажысын кийип, той башкарган 3 вазирин чакырып алып, тойду кандай тараттыңар? Бай кедей кылып бөлгөн жоксуңарбы? Тойго думаналар келдиби? Аларды жакшы коноктоп узаттыңарбы? Деп акырын чегип сурайт. Тойду абдан жакшы узаттык. Келген меймандарды даражасына карап бөлгөн жокпуз. Думаналарга кайыр садага берип, чапан кийгизип узаттык. Абдан ыраазы болуп кетишти. Элдин баары ыраазы болду дешет. Менин байлаткан бир коюм бар эле, түндө жок. Уурдаган ууруну таап, алдыма алып келгиле деп вазирлерине буйрук берет. Вазирлери ары чапкылашып, бери чапкылашып, акыры базарга барышат. 10 койдун этин жаңыдан сата баштаган баланы көрүшүп, койду уурдаган ушул экен дешип, аны падышанын алдына алып келишет. Кой табылды, ууруну алып келдик, дешет вазирлери. Бала малай жүрүп 3 жылдык эмгегине 10 кой алгандыгын, үйүнө жаңы келгенде бир думананын келгендигин, ал бөйрөк гана жейм дегенинен 10 койун бүт союп, бөйрөктөрүн думанага бергендигин айтты. Падыша вазирлерине баягы кайыр садакаларын көрсөтүп, ушуларды ким бергенин билесиңерби деп сурайт. Биздин дастыркондун жемиштери турбайбы? Тойго келген думанага бергенбиз деп моюндарын алышат. Ошондо падыша өзү думана болуп тойго баргандыгын, коноюм десе төрөлөр, мырзалар бар, орун жок дешип кондурбаганын айтат. Жоомарттык мал менен болот бекен, же баш менен болот бекен? Жоомарттык баш менен болот экен. Мына 10 койдун бөйрөгү, деп баланын берген 20 бөйрөгүн алып чыгып, вазирлерине көрсөткөн экен. 10 коюн бир думанага союп берген бала
жоомартпы, же бир думананы сыйлап, бир түн кондура албаган силер жоомартсыңарбы? Деп вазирлерин уят кылыптыр. Падыша ошондо малай жүргөн баланы биринчи вазир кылып алыптыр. Сиздер жоомарттык жомогун уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.